İslam dininde ayaldarga болгон мамиле кандай деген теманы улантсак, могул 4-сүрө 34-аятта мындай деген көрсөтмө берилет экен. Аллах кээ-бирин кээ-биринен артык кылгандыгы жана өз мал мүлкүнөн аялдарга сарпташкандыгы үчүн эркектер аялдардын кожоюну. Erkekler ayaldın kocoynuken. Emne sebepten? Antkeni erkekler mal mülkünün ayaldarga sarptaşkan deydi. Başkaça aytkanda kalın төлөгөн, bir neçe akça getirgen oşonduk üçün oşol sebepti erkekler ayaldın kocoyunu deydi. Mal mülkün je bolboso akça korotpoi, eçteke sarptabay üylөнүp algandar kanday kocoyun bolобу же болбойбу? Al жөнүндө да ой жүгүртүп көрсөңөр, биз бул аяттын ар жагын уланталык. Ошентип, эркектер аялдын кожоюну экен. Эмне себептен? Анткени мал мүлк акча каражат коротуптур, сарптаптыр, ошондуктан ошол себептүү кожоюн экен. Аллахка моюн сунуучу Аллахтын сактоосу менен күйөөлөрү жок кезде абирлерин сактоочу аялдар жакшы аялдар. Ayallardan sizlerge baş ibe koyusundan korksoңор, a degende alarga nasihat aytkıla. Aga bolboso alardın töşөгүн bölüp koyula deydi. Biz bul ayatты толук ayagına чейин окурдуктан мурда ушул сөзгө токтоло кетсек да. Эгерде аялдардын sizlerge baş ibe koyusundan korksoңор, baş ibe koyot деп атсаңар, анда дегенде насаат айткыла дейт. Бул биринчи тепкич экен. Эгер ага болбосо, алардан төшөгүн бөлүп койгула дейт. Башкача айтканда чогуу жатпай кой, жаза иретинде алар менен чогуу жатпай койгула дейт. Бул аятты түшүнүш үчүн салыштырма иретинде Библия эмне дейт ушул төшөгүн бөлүп коюу жөнүндө Библия эмне дейт? Ошону карап көрсөк да. Библиянын 1-Коринтуктарга жазылган каты 7-бөлүм 4-5 стихтерде мындай деп жазылат. Аялдын денеси өзүнө эмес, күйөөсүнө таандык. Ошондой эле эркектин денеси өзүнө эмес, аялына таандык. Өз ара макулдашкандан кийин орозо кармо жана сыйынуу үчүн гана бири-бириңерден убактылуу алыс болгула. Андан кийин кайрадан бирге болгула. Өзүңөрдү кармай албаганыңардан пайдаланып шайтан азгырып кетпесин. Бул стихке ылайык Кудай үй бүлөгө, аял менен эркекке эмне деп атат? Аялдын денеси өзүнө эмес дейт. Күйөөсүнө таандык. Экөө баш кошкондон кийин экөө бир дене болгондон кийин аялдын денеси өзүнө таандык эмес, өзү билгендей колдонбойт, бирок күйөөсүнө таандык дейт. Ошондой эле эркектин денеси дагы өзүнө эмес, аялына таандык. Эркек айта албайт, мен өзүм билем, сен төшөгүңдү бөлүп коем, мен өзүм жатпай коем кааласам дей албайт. Анткени анын эркектин денеси үйлөнгөндөн кийин, баш кошкондон кийин өзүнүн денеси өзүнө таандык эмес, жеке өзү билгендей колдонгудай, ал аялына таандык. Ошондой эле аялдын денеси дагы күйөөсүнө таандык дейт. Ошондуктан өз ара макулдашкандан кийин орозо кармоо жана сыйынуу үчүн гана бири-бириңерден убактылуу алыс болгула. Андан кийин кайрадан бирге болгула. Өзүңөрдү кармай албаганыңардан пайдаланып шайтан азгырып кетпесин дейт. Ошондуктан эгерде чогуу жатпоо же болбосо жыныстык мамиледе бирге болбоону чогуу кеңешип туруп, орозо кармаган учурда же бир сыйынуу учурда, бир Кудайга жакындап аткан өзгөчө учурдагынакей сүйлөшүп, экөөң макулдашып алып анан ошондой кылсаңар болот. Андан кийин кайрадан бирге болгула. Эмне себептен? Анткени өзүңөрдү кармай албаганыңардан пайдаланып дейт, шайтан азгырып кетпесин.
Ушунун эле орусчасын карап көрөлүчү. Жена не властна над своим телом, но муж, равно и муж не властен над своим телом, но жена. Не уклоняйтесь друг от друга. Эркектин денеси өзүнө эмес, аялына таандык. Аялдын денеси өзүнө эмес, эркекке таандык. Ошондуктан бири-бириңерден не уклоняйтесь друг от друга. Бири-бириңерден баш тартып, алыстап, чогуу жатпай коем дебегиле, бул таптакыр болбойт. Анткени ошондон пайдаланып шайтан азгырат. Анан күнөөгө жыгыласыңар, дейт Библия. Андан ары кайрадан Курандын 4-сүрө 34-аятына келсек. Ал жерде биз окуганда эмне деп атат? Аялдардын силерге баш ийбей коюшунан корксоңор, а дегенде аларга насаат айткыла. Ага болбосо, алардын төшөгүн бөлүп койгула дейт. Эгер төшөгүн бөлүп койгондагы өз силер каалаган натыйжасын бербесе, анда эмне кыл дейт? Ургула дейт. Ургула. Аялыңарды баш ийбей коюшунан коркуп атсаңар, ургула. Муну дагы тереңирээк түшүнүш үчүн салыштыруу иретинде эми Библия эмне дейт? Аялдарга кандай мамиле кылыш керек? Уруш керекпи же урбаш керекпи деген маселени карап көрөлүчү. Библиянын Эфестиктерге жазылган кат 5-бөлүм 28-29 стихтеринде мындай деп жазылат. Ошол сыяктуу эле күйөөлөр да аялдарын өздөрүнүн денесин сүйгөндөй сүйүш керек. Аялын сүйгөн адам өзүн сүйөт. Анткени эч ким эч качан өзүнүн денесин жек көрбөйт. Тескерисинче, машаяк жыйын үчүн кам көргөн сыяктуу өз денесин азыктандырат, жылытат. Бул жерде айткандай, күйөөсү дейт, күйөөлөр аялдарын өздөрүнүн денесин сүйгөндөй сүйүш керек. Ал эми эч ким өз денесин өзү сабабайт да. Тескерисинче азыктандырып, таза кармап, жакшы жылуу кийимдерден алып берип, эч нерсеге тийгизбей, оорутпай сактап жүрөт өз денесин. Ошол сыяктуу дейт, эркектер, күйөөлөр аялдарын өзүнүн денесин сүйгөндөй сүйүш керек. Анткени эч ким эч качан өзүнүн денесин жек көрбөйт. Тескерисинче, машаяк жыйын үчүн кам көргөн сыяктуу өз денесин азыктандырат, жылытат дейт. Мына Библиянын адам баласына же үй бүлөгө берген инструкциясы, көргөзмөсү. Кандай көрсөтмө берип атат? Эч качан аялыңа кол көтөрбө дейт. Эч качан. Анткени ал сенин денең. Ал эми эч ким өз денесин өзү сабабайт дейт. Тескерисинче азыктандырып, камкордук көрүп алып жүрөт. Ошондой эле ушуну эле орусчасы экен да, окуп көрөлүчү муну дагы. Так должны мужья любить своих жен, как свои тела. Любящий свою жену любит самого себя. Ибо никто не имел ненависти к своей плоти, но питает и греет ее, как и Господь церковь. Өз денеңди сүйгөндөй сүй дейт. Анткени ким аялын сүйсө, ал өзүн сүйөт. Ким аялын сыйласа, ал өзүн сыйлаганы. Ошондой эле Библиянын Петрдин 1-жазган каты 3-бөлүм 7-стихте дагы мындай деп жазылат орусчасында. Также и вы, мужья, обращайтесь благоразумно с женами, как с немощнейшим сосудом, оказывая им честь, как сонаследницам благодатной жизни, дабы не было вам препятствия в молитвах. Күйөөлөр, аялдарыңарга дейт, жана сынып кетчү, кымбат баалуу идишке жасагандай аяр мамиле жасагыла дейт. Мисалы бир кымбат база болсо, ошону сынып кетпесин деп кандай аяр мамиле жасайсың? Ошол сыяктуу гана как с немощнейшим сосудом, оказывая им честь. Аларга урмат, сый көрсөтүп, сынып кетчү идиштей аяр мамиле жасагыла дейт. Ал эми Куран эмне дейт? Куран
Аялдардын силерге баш ийбей коюусунан корксоңор, дегенде аларга насаат айткыла дейт. Эгер ага болбосо, алардын төшөгүн бөлүп койгула дейт. Жатпай кой такыр. Ошо менен манипуляция кыл, анда жатпайм деп. Адатта аялдар жатпайм десе, бу жерде Куранда болсо эркектерге көрсөтмө берет экен. Анда жатпайм сен менен деп төшөгүн бөлүп кой дейт. Ал дагы өзүнүн сен күткөн натыйжасын бербесе, анда не кыл дейт? Ургула. Ур. Эгер алар силерге моюн сунуп оңолурса, анда аларга каршы жол издебегиле. Аллахтын Куранда берген көрсөтмөсүнө ылайык ушундай тепкич менен өйдөлөп жүрүп отурат экен. Төшөгүн бөлүп коет экенсиң, эгер аялың укпай койсо. Ал натыйжасын бербесе, анда насаат айтат экенсиң, натыйжасын бербесе, төшөгүн бөлүп коет экенсиң. Ага болбосо, ур дейт. Бүттү, ур. Болгон көйгөйдү чечүү жолу ушул экен, ур. Урдан ары эч кандай көрсөтмө жок. Ур менен барып такалат экен, жеткен чеги ошол экен, болду, андан ары эч кандай көрсөтмө жок. Эми өзүңөр ойлонуп көргүлөчү, эгерде ушул Аллах Куранда көрсөткөн ыкма менен мамиле жасап отурса аялдарга, дегенде насаат айтып, укпай койсо алардын төшөгүн бөлүп коюп, үйлөнгөн адамдар билет болсо керек, төшөгүн бөлүп койгондо эле мамиле жакындоосуна багыт алабы же алыстоосуна багыт алабы? Төшөгүн бөлүп койдуң. Эгер ага да болбосо, ур дейт. Уруп отурганда мамиле жакындайбы, оңолобу? Алар силерге моюн сунганга багыт алабы же жек көрүү, таарыныч, уланабы, ырбайбы? Эгер бул көрсөтмө менен жүрүп отурса, ургула менен жүрүп отурса, анын аягы ажырашуу менен гана бүтөт. Башка эч бир жакшы жол жок. Бу жерде айтып койгон турбайбы? Ургула дейт, анан эгер алар силерге моюн сунуп оңолурса. Эгер оңолбосочу? Эгер оңолбосо эмне кылат анда? Андан аркы эмне деген көрсөтмө бар? Эми салыштырып ойлонуп көргүлөчү. Эгерде Аллах чын эле Кудай болсо, адамдарга ушундай көрсөтмө береби? Дегенде насаат айткыла, болбосо төшөгүн бөлүп койгула, болбосо ургула деп. Биз ушу менен бирге эле мына Библиянын көрсөтмөсүн дагы окуп көрдүк. Ал жерде эмне дейт? Аялыңды өз денеңди кандай көрсөң, ошондой көрүп сүй. Ал эми эч ким өз денесин өзү жек көргөн эмес, сабаган эмес, тескерисинче азыктандырып, камкордук көрүп алып жүрөт. Аялыңды сынып кетчү, кымбат баалуу идиштей аяр мамиле жаса дейт. Аяр мамиле жаса, эч качан кол көтөрбө дейт. Экөө, Библия менен Куран экөө таптакыр эки башка инструкция берип атат. Үй бүлөлүк жашоодо кандай көйгөйлөрдү чечиш керек, эркектин аялга болгон мамилеси кандай болуш керек десе, эки башканы көргөзүп атат. Библия сүйгүлө дейт. Өз денеңди кандай көрсөң, ошондой көрүп сүй. Эч качан кол көтөрбө дейт. Эч качан төшөгүн бөлүп койбо дейт. Анткени ошол аркылуу шайтан азгырып силерди күнөөгө жыгат. Сенин денең өзүңө ээ эмессиң. Эркек өз денесине ээ эмес, аялына таандык. Аял өз денесине ээ эмес, күйөөсүнө таандык дейт. Куран болсо 100% тетирин айтып атат. Жок, төшөгүн бөлүп кой, укпай койсо. Баш ийбей койсуңан коркуп атсаң, төшөгүн бөлүп кой. Ага болбосо ур дейт. Бир эле Кудай адамдарга эки башкача инструкция бербейт. Кудайда бет карамалык жок дейт. Библия бизге айтат, түшүндүк. Кудайда эч кандай бет карамалык жок. Кудай деген бир гана айтат. Ал эми кайсынысы Кудайдан? Кайсынысы Кудайдан эмес? Ар бириңер ойлонуп көргүлөчү. Кайсыл инструкция менен жашаганда үй бүлө бекем болот, үй бүлө жакшы болот.
кайсыл инструкция менен жашаганда үй бүлө бузулат, талкаланат.